Ар бир мамлекеттин сыймыктана турган жерлери бар. Көп касиеттүү жерлерибиздин бири түштүк жергесинде жайгашкан. Өлкөнүн түндүгүндө жашаган же сырттан келген меймандар болсо, ага ашуу ашып жетиши керек болот. Табияттын сулуулугуна суктанып бара жатып, ашуунун кандай бийик жана кооптуу экенин деле сезбей каласың. Жол жүрүп баратып, бир эле учурда 4 мезгилди көрүүгө болот. Асман тиреген тоолордун чокулары 7000 метрден ашат. Ашуу бир караганда сойлоп бара жаткан жылаандай чубалжып, 3000 метрге бийиктикке жетип, андан Фергана талаасына түшөт. Тээ чокудагы мөңгүлөр күнгө чагылышып көздү уялтса, тоонун этектери кызгалдактарга толгон. Айтор, ала тоонун кооздугун айта берсек сөз жетпестир. Биз сөз кыла турган касиеттүү жер дагы бир өзгөчө тоо жөнүндө болмокчу. Ал Ош шаарынын чогортосунда жайгашкан Сулайман тоо. Бул тоону эл ичинде касиеттүү, көп сырдуу ыйык тоо деп айтышат. Тоонун Сулайман пайгамбарга кандай тиешеси бар? Кандай касиеттер үчүн биздин мамлекеттен биринчилерден болуп ЮНЕСКО дүйнөлүк мурастарына катталган эстелик болгон? Эмесе, сөз башынан болсун. Ак Буура суусунун сол жээгинен орун алган, Ош шаарынын так ортосунда жалгыз турган тоо, Сулайман тоонун тарыхына токтолсок, тоо 16-кылымга чейин Баракук деп аталып келген. Кыргыз тилине которгондо сулуу тоо дегенди билдирет. Биздин ата-бабаларыбыз жер суунун аттарын койгондо жөн жеринен коюшкан эмес. Мисалы үчүн Ак Буура дарыясы турат. Бул ошол Кичалай тоолорунан ошо мөңгүлөр агып түшүп, мөңгүлөр эригенде ошо бурган шаркан тунук суулар түшүп, анан ушуну Ак Буурага окшотушкан. Ал эми 16-кылымда дагы жашап өткөн улуу инсанды билебиз. Захриддин Мухаммед Бабур. Бул улуу ойчул, улуу Могол империясын негиздеген киши өзүнүн Бабурнаме деген эмгегинде биздин тоону Сулайман тоо эмес, Баракук деп айткан. Тоонун деңиз деңгээлинен бийиктиги 1176 метр, узундугу 3 километр, туурасы 2 километр. Тоонун 5 чокусу бар. Бааратак. Мында 15-кылымда жашаган акын, тарыхчы жана ойчул Захриддин Бабурдун чакан үйү жайгашкан. Шортак туздуу чоку дегенди түшүндүрөт. Рушантак жарык тоо деген маанини берет. Ээртак ээрге окшош тоо жана кекилик учар чокунун түндүк капталы көрүнүшүнө жараша каттама таш деп да аталат. Дүйнө жүзүндө кеңири тараган 4 ишеним бар. Алар ар заманда адамдардын ишеними аркылуу муундан муунга өтүп, ушул күнгө чейин сакталып келе жатат. Ошол 4 ишенимдин экөөсүндө бир пайгамбардын ысымы айтылат. Христиандар аны Соломон деп айтса, исламда Сулайман пайгамбар дейбиз. Биз сөз кылып жаткан касиеттүү тоо дал ошол пайгамбардын атынан аталып калган. Уламыштардын биринде айтылгандай, Сулайман кол баштап баратып, аталган тоого жеткенде, хош, жеттик дейт. Мындан улам ал конгон жерден шаар пайда болгон деп эсептешет. Сулайман тоонун жанынан шаркырап аккан Ак Буура суусунун да бир нече аталыштары болгон. Кушандыктар сууну Ош-Хо деп атаса, түрктөр Хош-Суф, Хош-Окус, Хош-Сай деп атагандары айтылып жүрөт. Албетте Сулаймандын атын ар убакта ар түрдүү легендаларда бир кадимки Инжил китебиндеги Соломон падышасы менен, пайгамбар менен, мусулмандарда Сулайман пайгамбар менен байланыштырып келатышат. Отко табынуучулардын Зороастризм динин негиздөөчүсү
Заратустра да өзүнүн ыйык китебин дал ушул Сулайман тоонун үңкүрлөрүндө жазган деген да уламыштар айтылып жүрөт. Мындан улам Сулайман тоо отко сыйынуучулардын байыркы мекени болгон экен деп божомолдосок болот. Зороастрийстер ошол жерде жылына 2 жолу топтолуп, легенда боюнча ошол жерде өз кудайына сыйынган ар түрдүү сыйынууларды өткөргөнү маалым да. Сулайман пайгамбар тууралуу айтылган уламыштардын бирөөсүндө мындай делет: Соломон акылман, боло турган нерсени алдын ала туйган. Керек болсо бардык жан жаныбарлардын тилин билген адам болгон. Эл арасында касиети бар инсан катары кадыр баркы жогору болгон. Анын акылмандыгы жана кең пейилдиги үчүн Кудай 500 жин зорго көтөрүп жүрө турган таштан жасалган так белек кылат. Пайгамбардын буйругу менен жиндер такты кайдадыр алыс жактарга алып жөнөшөт. Уч кыйырсыз дүйнөнү тегеренип учуп жүрүп, акыры аккар көк муздуу тоолордон өтүп, абасы таза кең талаага алып келишет. Пайгамбар мына ошол жерди гүл зарлуу жерге айланткысы келет да, жиндерди хош деп токтотот. Хош деп кайталап, жиндер Кудайдын белегин жерге коюшат. Бирок алар токтогон жерде суу жок болгондуктан пайгамбар жиндерге мөңгүлөргө кеткен жолдогу тоскоолдуктарды жок кылып, дарыяга нук салууга буйрук берет. Ошентип, Ак Буура дарыясы пайда болот. Сулайман тоонун деле, Ош шаарынын деле өзүнүн мындай 3 доору бар да. Биринчиси Чус маданияты деп коебуз. Чус маданиятынын мезгилинде Сулайман тоо кадимки ошо эң алгачкы адамдар жашаган үйлөрдүн калдыктары турат. Бул экинчиси ошол эле мезгилде, Чус маданият мезгилинде байыркы Дава мамлекети деген болгон. Бир убакта тагыраак айтканда биздин замандын 1-кылымдын алгачкы жылдарында жана давандыктар менен кытайлар согушкандан кийин Дава мамлекетинин саясий борбору дал ушул Ошко которулган дагы. Ошого байланыштуу Сулайман тоо дагы бир ошол мындай олуттуу көпчүлүк сыйынуучу ыйык жерге айлангандыгы маалым. Таш бетине чегилген сүрөттөр, петроглифтер дал ошону тастыктайт. Тилекке каршы көпчүлүгү жоголуп баратат. Бирок ошентсе дагы бул алардын кийинки муундарга калтырган эстелиги. Биздин Сулайман тообуздун эң мына айтканда баалуу эстеликтеринен бири таш бетиндеги жазуулар болуп саналат. Бул илимий тилде петроглиф деп да айтылат. Жалпысынан окумуштуучу изилдөөчүлөр Сулайман тоодо 400дөн ашуун таш бетиндеги жазууларды табышкан. Тоодогу жазуулардын дагы бир өзгөчөлүгү бул өмүр дарагы деп коет. Бул дарак дагы өзүнчө жашоонун символу. Бул тамырлары бул өткөн дүйнө, азыркы дүйнө жана бул асмандагы жашоо деп 3 бөлүккө бөлүшкөн. Мындай дарактардын формасы дагы Сулайман тоодо аябай көп кездешет. Бул тоо сыйынуучулардын мекени десек да болот. Адегенде отко табынуучулар ыйык деп эсептешсе, кийин теңирчилердин ишеними күч алган. Андан соң ислам дини бул аймакта кеңири тарай баштайт. Араб булактарында 8-кылымда ислам дини Орто Азияга жайылган мезгил тууралуу айтылганда, Сулайман тоо тууралуу айтылат. Бул чөлкөмдүн өтө атактуулукка жетишкенинин себеби Кашкардан Самаркандка чейинки соода түйүнүнүн негизги чордону болгон Жибек жолунун боюнда жайгашкандыктан абдан гүлдөп өнүгүүгө жетишкен. 8, 9, 10 кылымдарда бул жол аркылуу өткөн араб, перс саякатчылары жергиликтүү элге жакшы маданиятты калыптандырышкан. Сулайман тоо бир нече тарыхый этаптарды башынан кечирген. Чыңгызхандын аскерлери басып алгандан кийин Ош шаары Тимурдун империясынын курамына кирген. Тарыхый маалыматтарга караганда, шаар дубал менен курчалган. Анын 3 дарбазасы болгон. Башкы мечит жана борбордук базар Ак Буура дарыясынын жанында жайгашкан. 1456-60 жылдары азыркы Жезказган область Булуу тоонун айланасында ошол кезде Алтын Ордо 6га бөлүнүп кетет.
Ош бир канча убакытка чейин Бабурдун империясына таандык болгон. Кийинчерээк улуу ойчул Могол империясынын негиздөөчүсү, акын жана тарыхчы Захириддин Мухаммед Бабур Бабурнама деген китебин Сулайман тоодо өткөргөн балалыгын эскерип, минтип жазган экен. Менин үжүрөм кырда болгондуктан Ош талаасы туш тарабы менен алакандай болуп көрүнүп турган деп жазыптыр. Ош Орус падышасынын аскерлери тарабынан каратылганга чейин Кокон хандыгынын курамында болгон. Андан кийин Сулайман тоону Кичи Мекке деп да айтып калышкан. Айрым маалыматтарда Сулайман тоого 366 пайгамбар келип сыйынып, атайын ушул жерде жашаган деп айтылат. Сулайман тоонун тегерегиндеги 100ге жакын майда мавзолейлердин болгону ыйык пайгамбарлардын жашаганын, ушул жерге көмүлгөнүнүн далили деп жүрүшөт. Күмбөздөрдүн бардыгы Кудай жок деген атеизм доорунда талкаланып жок болгон. 16-кылымдан кийин Баракух тоонун аталышы Сулайман пайгамбардын Инжилдеги Соломон аты менен байланыштуу болуп калган. Анын аталышынын этимологиясы боюнча түрдүү маалыматтар айтылып, окумуштуулар бардыгына ылайыктуу бир чечимге келе албагандыктан азыркыга чейин аталышы талаш-тартыш бойдон калууда. Сулайман тоого сыйынгандардын аягы 20-кылымда Совет доорунда да суюлган эмес. Кудайды жок деп таңуулаган заманда канчалаган мечит, мавзолейлер талкаланган учурда да Ферганадан, Намангандан, Андижандан, Худженттен бери элдер агылып келип сыйынып турган. Бирок тилекке каршы убагында эл сыйынган ыйык Сулайман тоонун баркы төмөндөп, бүгүнкү күндө жөнөкөй туристтик гана жай катары каралып калды. Ош Борбордук Азиядагы байыркы шаарлардын бири. Азыркы Кыргызстандын экинчи борбору. Бүгүнкү күндө да Ош 2500 жыл мурдагыдай эле Борбор Азиядагы эң чоң базарлардын бири бойдон калууда. Баракух тоосу менен бирге байыркы Ош шаары тууралуу эскерүүлөр цивилизация жаралгандан бери биздин заманга чейинки 3-кылымдан бери табылган. Болжол менен ошол эле убакта планетадагы эң байыркы шаар Рим пайда болгон. Ошол үчүн биздин Ошту Рим менен бир курактагы шаар деп аташат. Ош шаары бул 9 жолдун тоомунда жайгашкан. Чыгышта Кытай болсо, башта Рим империясынын ортосундагы Жибек жолунун боюндагы эң маанилүү шаар, кербендердин шаары болгон. Чогортосунда Сулайман тоосу жайгашкан касиеттүү шаар миңдеген жылдар бою географиялык жайгашуусунан улам Фергана оазисинен Кашкарга чейин улуу Жибек жолунун транзиттик шаары болгон. Жергиликтүү тургундар саякатчыларды, кербенчилерди жана соодагерлерди тейлешкен. Сулайман тоо байыркы Ош шаарынын символу. Ош шаарын Сулайман тоосуз, ал эми Сулайман тоону Ош шаарысыз элестетүү кыйын. Бул тоонун өзгөчөлүгү карт тарыхты ичине батырган тарыхый музей болуп эсептелингени. Ош шаары өлкөнүн экинчи борбору деп бекеринен аталбаган. Себеби бүгүнкү күндө расмий түрдө шаарда 335 миңдей киши жашайт дегени менен иш жүзүндө 2 эсеге көп адамды кучагына батырат. Шаарда кыргыздар менен өзбектер калктын басымдуу бөлүгүн түзсө, калаада орус, татар, тажик жана уйгур элинин өкүлдөрү да турмуш кечиришет. Сырттан келген меймандар туристтер үчүн ириде көрсөтө турган сыймыктуу жерлердин бири Сулайман тоо болгондуктан Ош шаарына жылына 20 миңдей туристтер келип турары маалым. Биз Жалал Абад областына караштуу Алапка районунан келдик. Hi, I'm Serena from Singapore and my husband Marcus from Switzerland. I came from South Korea. Ош шаары кербендердин шаары болгонун бүгүнкү күндө да далилдеп турат. Себеби сырттан келген меймандарды, саякаттап келгендерди алгач базарга барууга чакырышат. Оштун базарынан жергиликтүү дыйкандардын эмгегинен жаралган дүйүм жемиштерди, улуттук баалуулуктарды, даңазалаган кол өнөрчүлөрдүн эмгектерин, этникалык стилдеги буюмдарды, кийим кечелерди сатып алууга болот. Ош шаарында жашаган
көптөгөн жергиликтүү усталар өз кесибин аталарынан мурас катары алышкан. Алар бул өнөрлөрүн жерге калтырбай аздектеп эле тим болбостон, дүйнө элине жайылтууга зор салым кошуп жатышат. Элдин каада салттарды карманганы, ата-бабаларын жогору урматтаганы чыгыш менталитетине мүнөздүү десек болот. Ош шаарын миңдеген жылдар бою изилдеген тарыхчылар баары бир ооздон бул шаарды 9 жолдун тоому деп аташат. Себеби бир канча жолдордун кесилишинде жайгашкан. Түркүн элдин башын бириктирген ырыскылуу жер. Ош шаарынан батышка карай кеткен тарапта бийик тоолор, ашуулар жайгашып, аба ырайы кескин салкын болсо, чыгыш тарапка кетчү жагында күндүн ысыктыгы мээ кайнаткан чөл зоналарынан турат. Ошондуктан кербендер сөзсүз түрдө кут төгүлгөн жерге токтоп эс алып, минип бара жаткан аттарына, төөлөрүнө жем суу берип, күч топтоп алып, жол уланткан шаар болгон. Сулаймантоо бул табигый маяк. Тетеге байыркы дүйнөлөрдө, орто кылымдарда Кытайдан бул жакка келген соодагерлер, бул жактан Кытайга кеткен соодагерлердин негизги табигый маягы болуп дал ушул Сулаймантоо эсептелген. Биздин баягы түштүк региону Фергана өрөөнүнө киргендиктен бизге мына ушу Коконго чейин Фергана өрөөнү болуп эсептелинет. Өзбекстан менен Кыргызстанчы Ош тарап. Ошон үчүн Өзбекстандан ушу Будданын айкели чыккан. Ыйык тообуз башынан 4 дүйнөлүк диндин пайда болушун, өкүм сүрүшүн баштан кечирип атат. Караңыздар, зороастризм, буддизм, андан кийин христианство, ислам. Сулаймантоо баштан кечирген бир топ этностарда болгон. Түрктөр, давандыктар, сарттар, ирандыктар, кыргыздар, кытайлар, монголдор. Ошол Арапес булактарында Сулаймантоо Ош байыртадан кыргыздар мекендеген аймак экен, жер экенин да баса белгилеш керек. Сулаймантоого перзент көрбөй, балалуу боло албай кыйналган үй бүлөлөр азыркы күндө да зыяратка барышат. Андай бирөөлөр үчүн тоодо атайын ниет кылып, сыйгаланып чөө турган жерлер да бар. Мисалы, карап көрүңүз, азыр жогорку зороастристердин үңкүр, эки үңкүрдү көрдүңүздөр да. Идея боюнча ал жерде негизинен отко сыйынуучулардын храмы болуш керек. Анын ыйыктыгынын эң башкаты болгон жана байыркы адамдардын издери калган жерлер. Ошону жакшы сактай албай атабыз. Көп сүрөттөр жоголуп баратат. Ал жерде карап көрсөңүздөр, теге кийинчерээк Европада табуу, таңга салып аткан Европадагыдан мурда бизде тартылып калган сүрөттөр бар. Ошол эле күн баштуу адам. Андан кийин бизде Сулаймантоодо да лабиринти дагы бар. Бул дагы дүйнөнүн бүгүнкү күнгө чейин чечилбеген бир табышмагы. Тилекке каршы Кудай тааныбаган 70 жыл, тактап айтканда Совет доорунда кол тийгиз болуп корголуп, сакталып келген тообузду 30 жылга жетпеген убакытта бузуп, бурмалап баратабыз. Вандализм көбөйүп кетти. Маданий мурас болгон жерге андай бурмалоого аны жоопко тартыш керек. Сулаймантоону ЮНЕСКОнун маданий мурастардын тизмесине киргизген касиеттүү жерибизди ыйык тутуп, кастарлап, кийинки муундарга өткөрүп беришибиз керек. Сөзүбүздүн соңунда айтарыбыз туура. Эгемендүү Кыргызстаныбызда биз сыймыктанып, келечек муунга мурас кылып бере турган укмуштуудай жерлерибиз көп. Бирок түштүк жергесинде жайгашкан Сулаймантообуздун орду өзгөчө. Сулаймантоо Кыргызстандын кадимки табигый, тарыхый, диний, маданий жана рухий баалуулуктарына ээ деп айтсак болот. Демек, ушундай касиеттер үчүн ЮНЕСКО дүйнөлүк мурастарына катталган биринчи мамлекеттеги эстелик болуп жазылган биздин касиеттүү ыйык Сулаймантообуздун кадырына жетели.